Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен азыр силерге бир бизнесмендин окуясын айтып берейин. Ошол бизнесмендин окуясына мен да түшүп калгым келбейт. Ошол бизнесмендей болуп мен өлүп калгым келбейт. Ушундай положенияда өлгүм келбейт деген мааниде да. Урматтуу туугандар, бул бизге берилген байлык, бийлик бул биздики эмес, бул Алланыкы. Аллах Таала Куранда айтат, алар намаз окушат, кайыпка ишенишет, биз берген ырыскыдан сарпташат. Бизге берилген байлык бул Алланыкы. 10 жыл мурун бул сенде жок эле. Бирок Аллах Таала омат келип калды, берип калды. Бирок кайда качан алып коет билбейбиз да. Бирок как будто биз өзүбүз менен кошо байлыгыбызды көргө алып кете тургандай ушундай жашап жатабыз да. Байлыгыбызды эмес, байпагыбызды өзүбүз менен алып кете албайбыз. Мен сиздерге бир окуяны айтып берейин. Бир бизнесмен ушул 35 жаштын тегерегинде элек акча күн түн акча санайт. Эч ким менен бөлүшпөйт, сараң. Үй бүлөгө бергенден сараң, туугандарга бергенден сараң, мамлекетке бергенден сараң. Ушу только акчаны ойлоп отуруп эле ушундай акчамды жогото албаймбы деген ушу доллар көтөрүлсө, давлениясы көтөрүп, доллар түшсө, давление түшүп, ушу акчанын үстүндө отуруп жүрүп, ушул ага аягы ушу жүрөгү ооруп инфаркт болуп өлөт. Инфаркт болуп өлгөндөн кийин мунун шофёру бар, балдардын баарын садикке ташып жүрчү эле, аялдын жумушка ар жака бер жака ташып жүрчү эле. Аялы караса, күйөөсү өлгөндөн кийин эмне кылыш керек? Эми ушул жерден айтып коюш керек. 20 жыл жашаган аялыңыз сиз өлгөндөн кийин 20 секунд сиз менен жата албайт. Акыйкат ушундай. Өлгөндөн кийин сиз эч кимге кереги жоксуз. Сиз өлгөндөн кийин өзүңүз менен жакшы кылган иштериңизди эле алып кете аласыз. Башка эч нерсени алып кете албайсыз. Бул өлгөндөн кийин апарып коет дагы, аялы баякта караса, шофёр жаш, шофёрго күйөөгө тиет. Балдары да шофёрго көнүп калган, ата болот, ошо менен болду, бул жак кетти уреечи. Эми мынакей машинесинин дагы шофёру минди, кечирип коюңуз, аялдын дагы шофёру минди, байлыктардын баардыгы ошого өттү. Эч ким менен бөлүшпөйт эле. Ошон үчүн туугандар, бөлүшүп өлө жегенден көрө бөлө жеген дамдуураак болот. Эми биз кичине бир иш кылып атсак, муну мактаныч үчүн эмес, балким биз да башка бизнесменден көрүп, башка жашка өсүп келаткан бизнесмендерге үлгү катарында кылабыз. Адамдардын мактоосу бир эч кандай нерсеге турбайт. Эң негизгиси Алланын ыраазы үчүн болуш керек. Эгер биз мактана турган болсок, адамдар мактасын деп кыла турган болсок, зыянга биз өзүбүз учурайбыз. Бирок эгер ниетибиз түз боло турган болсо, ушул кылган ишибиздин үлгү катары башкалар да бизди көрүп кала турган болсо, ошолор менен сооптош шериктеш болобуз. Аллах Таала баарыбызды аман эсен, Аллага татыктуу мындай берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп кызмат кылган Аллах Таала насип этсин. Ассаламу алейкум.